Assalamu alaikum cemaat. Pробка açıldı Tevaşu. Bugün 22 may. Saat kança? Saat 6 7 op kaldı. 7'den 15 öttü. Yolga çıkanlar sevimli dalanıp dayadan çıkıla. Tevaşu'dun bir hoş tarafı. Туашууда кар жаап, унаалардын тыгыны пайда болду. Бишкек-Ош-Уна жолунун Чүй облусунун Жайыл районундагы тилкесинде, тактап айтканда, Төө ашуусунда кар жаап жатат. Бул тууралуу аймактык кабарчыга айдоочулар билдирди. Кар жаап жатат, жол тыгыны пайда болду. Жолго чыккандар абайлагыла дейди алар. Ал эми Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, жүк ташуучу унаалардын кыймылына чектөө киргизилди. Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу 22 майда саат 8:30 шамаларынан баштап Бишкек-Ош жолунда жүк ташуучу унаалардын бардыгына чектөө киргизилди. 7 орундуу таксилерге жана жеке айдоочуларга да чектөө киргизилип, кышкы дөңгөлөгү барлар өткөрүлүп жатат. Айдоочуларга жолго чыкпай турууну эскертебиз деп айтылат маалыматта. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматы боюнча номер 9 жол тейлөө мекемесинин кызматкерлери унаа жолдун 126-135 чакырымдарына инерттик материалдарды сээп жатышат. Булак турмуш кечи. Tevaşu Susamur tarafı 22 may 2022 жыл. Мынакей чөлбөй туруп калдык. Жол аппак. Мынакей. Вообще возможность жоқ, машина вообще тоқтабай жатады. Вот обочинаға чыгып жүрүп зорго токтодук. Мынакей мен папирон кыйшак эле туруп калдым мына. Жол вообще өлүп калды. Мынакей туугандар, Tevaşu'нун Ош тарабы жеңил машиналар туруп калган. Чыкпай эле тургула жолго. Муз болду же.